Саясат тууралуу сүйлөө карапайым элге тиешелүү эмес. Бийликтин иштерин жана кылган саясатын жөнөкөй элдер кеп кыла бергени бул туура эмес. Себеби саясаттын өзүнүн адистери бар. Ал эми идиш аяктын өзүнүн адистери бар. Эгер карапайым элдин тилдери саясатка аралашса, иш жатак болот. Себеби жөнөкөй адамдын билими, акылы жана кыраакылыгы жетишсиз. Ошол себептен ал бир кадамдан аркысын көрө албайт. Буга Аллах Тааланын мындай деген сөзү далил болот. Эгер аларга тынчтык же коркунуч жөнүндө бир кабар жетип калса, аны дароо жайылтып жиберишет. Эгер пайгамбарга жана өздөрүнөн болгон башчыларга алып барышса, кабарды изилдөөгө кызыккандар ошолордон билип алышмак. Бул аят карапайым адамдардын бийлик ээлерине тең эле албаарына ачык далил. Ошондуктан саясат маселелерин жалпы коомчулукка алып чыгыштын кажети жок. Ал эми кимде ким бийлик жүргүзгөн ишке же саясатка карапайым элдин кийлигишүүсүн кааласа, анда ал терең адашууда. Жана сахабалардын, алгачкы 4 халифтин жана салафи солихтердин жолунан чыгып кеткендигин көргөзөт. Суро, урматтуу шейх, кээ бир чогулуштарда адамдар саясат жөнүндө көп сүйлөшөт. Ал эми аларга андай нерсенин жакшы эместиги эскерилсе, алар саясат бул динден деп жооп беришет. Анысы келгенсип, айрым учурда алар ушакка дагы кирип кетишет. Бирок алардын чогулуштары Аллахтын зикри менен коштолот. Айтсаңыз, сиздин оюңузча мындай чогулуштарга катышса болобу? Менимче, карапайым элдин саясат жөнүндө сүйлөгөнү туура эмес. Себеби саясаттын өзүнүн адистери жана бели армандары болот. Алардын колунда бийлик жана өкүм чыгаруу бар. Ал эми карапайым элдин арасында саясий маселелерди талкуулоо бул салафи солихтердин жолуна каршы келет. Мисалы, Абу Бакр жана Умар ибн аль-Хаттаб, Аллах алардан ыраазы болсун, эч качан өздөрүнүн саясий иштерин эл арасына жайган эмес. Жана өздөрүнүн жүргүзгөн саясатын балдарга жана карыларга, акылдууларга жана акылы жокторго билгизбей эле жасашкан. Себеби саясат андай жол менен алып барылбайт. Чынында саясатты иштин көзүн билген адистер алып барышы керек. Себеби ал нерсе сырткы жана ички иштер менен байланышы бар. Бирок бул жөнүндө көпчүлүк адамдар биле бербейт. Ошол үчүн жаштар болобу же улуу мундун кишилериби мындай пайдасы жок куру сөздөргө убактысын кетирбей эле койгону жакшы. Мисалы катары айтсак, бир адам ката кетиргендей бизге көрүнүшү мүмкүн. Бирок чындык ал тарапта болуп калышы ыктымал. Себеби биз билбегенди ал билди. Бул ачык айкын эле көрүнүш. Жана саясатты сүйлөгөн карапайым адамдардын көбү эч бир негизи жок, жалган нерселерге гана таянып тыянак чыгарышат. Чынында ал жөн эле өзүнүн оюна таянып сүйлөгөн божомол сөз. Мына ушундай абал илимдин жоктугунан келип чыгат. Бул тууралуу Аллах Таала мындай деп айтты: өзүң билбеген нерсени ээрчибе. Чынында кулак, көз жана жүрөк ушулардын баары суралуучу нерселер. Ал эми алар менен чогуу отуруу тууралуу айтсак, эгер алар Аллахты зикир кылышса, алар менен отурууга болот. Бирок пайдасыз сөздөрдү сүйлөп башташса, анда сен биринчи аларга жакшылап насаат айт. Эгер алар оң жолду ээрчисе, анда жакшы. Болбосо анда аларды ташта. Анан да эгер Аллахтын зикри болгон чогулуштарда өзүнө өзү суктануу бар болсо, же сенин келишиң менен алар алданып, баланча деген бул чогулушка катышып отурат, демек бул чогулуштагы адамдар туура жолдо экен деп айтышса, анда ал чогулушка барба. Зикр болсо дагы барба. Себеби зикирдин көптөгөн жолдору бар. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا